7 каналдын эфиринде Эркин Маек программасы, студияда Мандур Төрөбаев. Саламатсыздарбы. Жакында эле Бишкек шаарында Борбор Азиядагы Хайнс Зайдел фондунун демилгеси менен аймактык башкаруудагы өзгөрүүлөргө арналган изилдөө борбору тааныштырылды. Ал изилдөө 2024 жылдын январынан 2025 жылдын июнуна чейинки мезгилде камтып, Алы Карашев баштаган көз карандысыз эксперттер тобу тарабынан жүргүзүлгөн. Долбоор жергиликтүү мамлекеттик башкаруу жана өз алдынча башкаруу системасындагы реформалардын жүрүшүн талдап, жетишкен ийгиликтерди жана чечүүнү талап кылган маселелерди көрсөтөт. Ошондой эле мамлекеттик органдар үчүн практикалык сунуштар дагы берилген. Урматтуу көрүүчү, дал ушул административдик аймактык реформа тууралуу алдыда кеп кылабыз. Бул үчүн мамлекеттик жана коомдук ишмер Алы Карашевди чакырганбыз. Саламатсызбы? Кутланып күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Мына төмөндө айтып өткөндөй эле 2024 жылдын июнунан 2025 жылдын июлуна чейинки изилдөө жүргүзүлүптүр. Негизи эле ушул аймактык реформанын алкагында ушул 40 райондо болсо ирилештирип, аймактык баягы чоң ирилештирилген болчу. Изилдөөнүн жыйынтыгында кандай ушул жүргүзүлгөн баягы анализдерге токтолдуңуздар? Рахмат чоң. Биринчиден, бул ушул Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү делик аймактык башкаруунун практикасында кандай өзгөрүүлөр болду. Мына ошону изилдөө алдыбызга максат болуп коюлган болчу. Бул изилдөө биринчи изилдөө эмес, жаңылык эмес. Бул изилдөөнүн башталышы 2021 жылдан башталган. Себеби 2021 жылда эсиңиздерде ошол конституциябыз өзгөрүп, башкаруу формасында өзгөрткөнбүз, президенттик башкаруу формасында. Андан кийин ошо конституцияны ишке ашыруу максатында жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү мыйзам жаңы кабыл алынып, 21 октябрь 2021 жылы президентибиз ага кол койгон, күчүнө кирген. Мана ошондон баштап ушул реформа кандай жеринде кабыл алына баштады, жеринде элге кандай таасирин тийгизип атат деп. Андан кийин ошондо биринчи изилдөөбүз башталган. Ал эми могу акыркы болгон изилдөөбүз бул 5-чи изилдөөбүз болду. Биздин ошол мониторингдик көз карандысыз топтун дагы бир буга чоң түрткү болгон бул 2022 жылдан баштап 2024 жылдары ушу Кыргызстанда өтө мындай буга чейин көп жолу сөз болуп келген, бирок тилекке каршы ишке ашпай келген куру сөз болуп калып аткан болчу. Мына ошондо айылдык аймактарды, айыл өкмөттөрүн ирилештирүү боюнча реформа, ошо административдик аймактык реформа деп мамлекет башчыбыз башында өзү демилге көтөрүп баштап, жогоруда айткандай бул толук ишке ашпай калган, бир нече жолу аракеттер болгон, бирок могу саясий эрк менен дейинчи жетекчибиздин, ошол мамлекет башчыбыздын ушул реформа бүгүнкү күндө ишке аша баштады. Биринчи пилоттук болду. Түбү районунда, Нарын областында 22-23 жылдары, анан 24 жылдан баштап жалпы республикага жайылтылып, анан мына бизде Кыргызстанда 452 айылдык аймак болсо, мына ошону ирилештиргенден кийин 231 жаңы айыл аймак түзүлдү да. Жаңы айыл аймак түзүлүп, анан кандай гана реформа болбосун, реформанын негизги максаты бул ошол жеринде жашаган элдин жашоосуна шарт түзүү, элге кызмат көрсөтүүнүн сапатын бийик бир деңгээлге чыгаруу. Менимче кандай гана реформасы максаты ушунда болот. Мына ошол жеринде кандай ишке ашып атат, эл кандай кабыл алды, кандай оң жактары бар, кандай терс жактары бар, элде кандай көйгөй бар. Реформада сөзсүз түрдө болот. Баары тең эле жакшы болуп эле баары жыргап кетпейт да, сөзсүз түрдө. Бул жерден кээ бирки ушундай бир көйгөйлүү маселелер да болушу мүмкүн. Андан арда реформаны улантып, мында өркүндөтүп кетиш керек да. Ушулардын үстүндө жумуш алып барылды жеринде. Эми биринчиден ошол ирилештиргени негизинен мындай алганда ошол буга чейин жакшы билебиз, бизде Кыргызстан боюнча бир 80% ашык айылдык аймактар дотацияда болчу. Негизги максаттардын бири ирилештирүүдө дагы ошол туруктуу бир стабилдүү киреше бөлүгү боло турган болуп, ушу экономикалык бюджетке күч келтирбей деген маселе. Негизи болуп, өзүн каржылап, өзүн камсыздоо болгон да. Максат бириктирүүнүн дагы негизги ошол максаттардын биричи. Мына ошол жеринде кандай ишке ашып атат деп, муну дагы биз изилдеп чыктык. Жыйынтыгында негизинен алып келгенде оң жактарын айта турган болсок, ошол бизде реформанын жыйынтыгы менен мына бюджеттин дагы акыркы жылдары айталычы, ушу 4-5 жылда жергиликтүү бюджеттин өсүшү дагы мындай бир топ көрүнүктүү болду да. Себеби 2020 жылдары
20 миллиард сомдун тегереги болчу жалпы жергиликтүү бюджет. Бүгүнкү күндө 69,1 миллиард сомду түзүп атат да, бул 3,5 эсеге жакын кандай көтөрүлүп атат бюджет. Бул бир эле ошол реформанын жыйынтыгы эмес, жалпы мына биздин мамлекетибиздин экономиканын өсүшү да түздөн түз таасир этип атат буга. Ушул жыйынтык менен негизги көрсөткүч мына ушундо болду. Анан экинчиден ушул ирилештиргенден кийин мына кадрдык жагы да каралып, буга чейин ошо муниципалдык кызматкерлер деп коет, өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери, алар 9045 түзгөн болсо, реформанын жыйынтыгы менен 4417 кызматкер бүгүнкү күндө алып атат да, же болбосо дээрлик 2 эседен ашыкка дагы ошол административдик кызматээлерин, муниципалдык кызматкерлердин саны дагы 2 эседен ашыгыраак кыскарып атат. Мунун дагы бир мындай айтсак болот, кыйла бир мындай бюджетке дагы чоң бир экономия да болуп атат деп. Анан ошондой эле мына жеринде буга чейин ар кандай талаш болуп келген мына жайытты пайдалануу боюнча жайыт комитеттери бар эле, сугат сууну пайдалануу боюнча суу пайдалануучулар ассоциациялары бар эле алар. Алар дагы эки жактуу мындай болуп, бир жагы борбордук бийликтеги министрликтерге башыйып, экинчи жагынан өз алдынча коомдук уюмда болуп, анан өз алдынча башкаруу органдар менен иштегенде көбүрөөк мындай көйгөйлөр көп болчу да. Бүгүнкү күндө бул дагы атайын муниципалдык ишканалар түзүлүп, реформанын жыйынтыгы менен ушу жайытты башкаруудагы бир кишинин колунда болсун деп өз алдынча башкаруу органынын башчысына берилди. Ошондой эле сугат сууну пайдалануучулар дагы чогуу ошол ассоциациялар менен бирдикте, бирок негизги жоопкерчилик өз алдынча башкаруу органы же болбосо айылдык аймактын башчысынын да жоопкерчилик болуп атат да. Аларга да атайын муниципалдык ишканалар түзүлүп, бүгүнкү күндө реформа жүрүп жатат. Анан ошол эле мезгилде айтып кетишибиз керек, көйгөй да бар бүгүнкү күндө. Бул да мында ачык айтышыбыз керек. Биринчиден ошол ирилештиргенде да кээ бир нече айыл аймактар бириктирилип, өктөн, үчтөн бириктирилип, ошол айыл аймактын борборунан дагы кээ бир алыс болуп калган дагы айылдар болуп калып атат. Ошондо мисалы үчүн айылдын аймактын борборуна барып туруп, бир кандайдыр бир кызмат алуу үчүн кээде бир 40-50 километр, 60 километрге чейин барган алыс болуп калды, биз барып келиш кыйын болуп калды деген дагы жеринде мындай көйгөйлөр бар. Ошондуктан биз дагы ошол өзүбүздүн сунуштарыбызды мында берип атабыз, буюрса буга да өзүнчө токтолуп айтып кетер элем. Анан жеринде мына азыр алыс болуп калды дегенде ошондо көп мындай көйгөйлөр болуп калат. Ошол эле мезгилде айтып кетишим керек, дагы бир бул эми реформа ордунда турбайт да жашоо. Муну дагы өркүндөтүшүбүз керек. Ошол кээ бир айыл аймактарда дагы бир айыл аймактар өзгөрбөй калып калган айыл аймактар бар да. Кээ бир жерлер бар, мында жеке кызыкчылыктар дагы бийик болуп кеткен да жерлерибиз бар, мындай айтып кеткендечи. Мына ошондуктан азыр муну дагы бир жалпылап дагы бир сыйра анализдеп чыгып, кандай эмнеге жетиши алдык эми жөн эле бириктирип коюу эле эмес, андан ары кантип өркүндөтүшүбүз керек. Дагы көп алдыдагы жылдыра турган мындай жумуштар бар да бүгүнкүндөчү. Ошондой эле эл чериндер дагы жарандарыбыз өзүлөрү айтып калды. Ушул аймактык реформа алкагында баягы трансформация болбой турган жерлер дагы трансформацияга кирип кетти. Жана ошондой эле баягы паспортизация десек болот. Кээ бир айылдар мисалы статусу бул аймакка кирбей, же тиги аймакка кирбей, ушундай учурлар дагы чечилгенин дагы айтып атышат да. Эми бул боюнча негизги ошол көйгөйдү айтып кеттим. Бул мындан арыда өркүндөөлүк керек болсо кайра да каралып чыгыш керек, өркүндөш керек, ордунда турбайт да. Анан экинчиден дагы бир чоң мындай көйгөй деп айтып кетем бүгүнкү күндө. Ошол 1996 жылы айылдык аймактарга өз алдынча башкаруу органдарын же болбосо айыл өкмөттөрүн түзгөнүбүздө биз коммуналдык менчик деп ошол жериндеги социалдык чарбалык объектилерин бир сыйра инвентаризация кылып туруп өткөзүп бергенбиз да аларга. Ошол мезгилдеги жалпы орто эсеп менен баасы ошол баа менен бир 10 миллиард сомдон ашык бир өтө чоң акча болчу ал мезгилде. Суммадагы объекттерди бүт ошол 472 айыл аймакка ошол мезгилде өткөзүп бергенбиз. Андан кийин 2008 жылы дагы бир ушул Кыргызстан боюнча бир толук бир дагы бир иреттеп алалык, эмнебиз бар, эмнебиз жок деп инвентаризация жүргүзүлгөн. Андан бери мына азыр күнгө чейин так аягына чейин чыга элекпиз да. Аз да айтылып атат, жүргүзүп атат мындай деп, бирок мына 17 жылдан бери муну канчалаган жаңы объектилер кирди. Азыр мына мыйзамсыз өзгөчө акыркы 3-4 жылда мыйзамсыз
менчиктештирилип кеткен. Туура белгиледиңиз. Бардыгы баягы 90-жылдардагы башаламандыкта жеке менчикке өтүп кеткендер. Өтүп кеткен. Алгай мыйзам жол берсе да, ошолорду кайра кайтарып алып, кайрадан ошол жергиликтүү муниципалдык менчикке или жергиликтүү жамааттын менчигине берилген көп ушундай бир көрүнүштөр болуп атат да. Бул мен да муну колдойт элем. Жакшы көрүнүш да бул. Бардык тең мыйзам чегинде болуш керек. Мына ошону дагы кайрадан азыр бүгүнкү күндө тактап чыгып, улуттук деп коеюнчу, инвентаризацияны жүргүзүп, дыкат абданчы. Бага убакыт көп керек болсо керек демек, Эгер эми жакшы республикалык маанидеги бир чоң бир жумуш топ дейбизби түзүлүп, жерине катуу көзөмөлдөп жүргүзсө, менимче бир 6 ай, 1 жылдын ичинде муну бүтүрсө болот да. Себеби 96-жылы мен да катышып калдым эле, биз 6 айдын ичинде бүтүргөнбүз ошондочу. Аны алып, эмебиз бар, канча жерибиз бар, канча объектибиз бар, муниципалдык. Аларды алып, анан негизги максат деген алар деген экономикалык негизди түзөт да. Муну деген кийин туура пайдаланып, аны ижарага берсе, арендага берип, андан канча пайда алып келип, жергиликтүү бюджетти толтуруунун жолсун киреше бөлүктүн да бир чоң бир булагы мына ошолор болуш керек. Мисалы тоо кен тармагы десек болот, Эми тоо кен тармагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу эмес, алар мамлекеттин улуттук байлык, мамлекеттин менчиги, а жергиликтүү менчик бул көптөгөн мына жериндеги жаңы объектилер, жаңы квартиралардан берип атат, кайра социалдык объектилер кайтарылып берилип атат, жеринде көп имараттар кайтарылып атат. Мына ошолорду пайдаланып, жергиликтүү бюджетти толтуруунун түздөн түз бир булагы деп айтат элем да булчу. Мына бул жагынан да айтып кетишибиз керек. Анан дагы бир изилдөөнүн жыйынтыгы менен өзгөчө да бир айтып кетейин. Мына азыр кадрды даярдоо боюнча акыркы мына 25-жылга дейинчи өзгөчө абдан жакшы мындай бир көрүнүштү биз изилдеттик да. Буга чейин мамлекеттик заказ деп ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер 3 жылда бир жолу келип сөзсүз түрдө баягы өзүнүн квалификациясын көтөрүү курстары бар, атайынчы окууду деп айталычы, окутуу болчу да. Анан буга биринчи мындан бир 10 жыл мурда башталган, башында бир жакшы бир башталып 3-4 миңге чейинки мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер квалификациясын көтөрүп кетип баштаган. Бирок мына бир 18-20 жылдарга келгенде өтө эле төмөндөп түшүп, жакшы көңүл бөлүнбөй калган. Апаат болгон мезгилдерде дагы эсимде, бир өтө эле төмөндөп кеткенде көрсөткүч. Анан мына 2023-жылы 3540 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер кайра квалификациясын көтөрүп окуудан өткөн болсо, болгону мамлекеттен түз жана мамлекеттик заказ дегенден кийин мамлекет аны республикалык бюджеттен каржыланат да, ошону окутушучу 5,5 миллион сом болгон болсо, 25-жылга бир 8 миңге жакын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер квалификациясын көтөрүп курстарынан өтүп, ошо бюджет дагы 21 миллион сомдон ашып атат да. Бул дээрлик бир 4 эсеге көтөрүлүп атат. Мына бул жака да өзгөчө катуу көңүл бөлүнүп атат. Бул эң туура деп айтат элек. Ошондой эле биз дагы бир сунуш дагы бердик. Былтыр эле мына 1 жыл мурда бизде жергиликтүү кеңештерге дагы шайлоо өткөзүлдү. Муну жерлештиргенден өткөзүлдү. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын саны да кыскарды. Жалпы шаар менен айылдарды кошкондо бир 6385 депутат шайланып, анын 993 бул шаардык кеңештин депутаттары, айылдык кеңештики бир 5300 тегерегинде болду. Мына ошолорду дагы эми ал ар тармактан келди да. Билими бар да келди, билими жок да келди. Бизде ачык айкын шайлоо болду. Ошондуктан аларды дагы бир мындай максаттуу түрдө регулярдуу шайлаган депутаттарга дагы ошол жергиликтүү башкаруунун, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун негиздерин, кандай принциптер менен иштейт, бюджетти кандай кабыл алат дегенде ушундай бир курстарды дагы регулярдуу түрдө өткөзүп, муну ошол бюджеттин эсебинен, ала чөнтөгүнөн эми келбейт. Ал ар биринин өзүнүн кызматтары бар да, иштеген жерлер. Бир 72 сааттыкпы жок дегенде ошондой бир окууларды өткөзүп, алардын да мындай билим деңгээлин көтөрүүнү да биз сунуш кылып бердик да, жыйынтыктары мененчи. Ал агай мындан тышкары баягы жарандарыбызга сезилерлик башкаруу иштери кандай болду жыйынтыктар менен? Мисалы биз көбүнчө эле башка мамлекеттер менен салыштырганды жакшы көрөбүз. Европа мамлекеттери, батыш мамлекеттери, бирок ал жакта карасак көбүнчө аймактык башкарууларда реформадан тышкары бул бюрократия көп да. Бүгүнкү күндө Кыргыз өлкөсүндө бюрократия кандай деңгээлде болду? Мен айтат элем мунучу, биринчиден
Эми биз баарын 35 жылда эгемендүү болгонубуздан бери баарын көрдүк го деп атам да. Швейцарияда болуп көрдүк, Сингапурда болуп көрдүк. Мындай жеке менин көз карашымда биз Кыргызстандын өзүнүн башкаруу моделин, улуттук башкаруу моделин, ошо кыргыздын менталитетин, каада салтын, маданиятын эске алып туруп өзүбүздүкүн түшүшүбүз керек да. Мейли башканы изилдейли, көрөлү, жакшы жактарын карап көрөлү, бирок биз өзүбүздүкүн Кыргызстандын башкаруу системасын түшүшүбүз керек. Мындайчы ошону түптөлүп бүгүнкү күндө баратабыз да. Анан эми мына жериндеги кабыл алууда дагы мен жана жогоруда айтып кеткендей, көйгөйлөр боюнча да айтып кетпедимби? Биз сунуш бердик өзүбүздүн изилдөөнүн жыйынтыгы менен. Биринчи кезекте ошол айыл башчысынын статусун, укугун, милдеттерин дагы көтөрүшүбүз керек депчи алардынчы. Себеби дагы бир нерсени айта кетишим керек. 2024-жылы былтыр мыйзамдарга мына өзгөртүү кирилип, айыл башчысы буга чейин муниципалдык кызматкер деген статусу бар болчу да. Ал муниципалдык кызматкер болгондон кийин биринчиден стабилдүүлүк, туруктуу иштейт эле, мыйзаманы коргойт эле. Экинчиден жеңилдиктер бар. Пенсияга чыкканда, айлык акысына келгенде класстык чендери болот, анда да кошумча айлык акы кошулат эле. Мына ошол жокко чыгарылып, ошол статус азыр келишимдин негизинде эле мындай кабыл алынып калды да. Биздин изилдөөчү топтун мындай сунушубузду бердик, баарыбыз бир добуштан. Биз ушул айыл башчысынын муниципалдык кызматкер деген статусун биз беришибиз керек кайрадан. Алардын аброюн көтөрүшүбүз керек, кошумча милдет бериш керек. Азыр мына алыс болуп калды деп да көйгөйлөр айтылып атпайбы бир кызмат алуу үчүн? Ошого децентрализация буга чейин 30 жыл айтып келдик. Мамлекеттик башкаруудан өз алдынча башкарууга берелик, ылдыйга чүрөлүк, ылдыйда жеринде өздөрү четсин маселени депчи. Эми берип эле бүттүк да көп нерсеничи. Азыр ошол өз алдынча башкаруунун ичиндеги децентрализацияны кылышыбыз керек да. Ошо көп укуктарды, милдеттерди айыл аймактын башчысынан айыл башчысына берип, айыл башчысынын эл негизги максат, реформанын максаты дегенде эл жеринен өзүнүн күнүмдүк маселеси болсо, ошол айылына барып эле бир справка алабы же кандай алат бир кызмат ала турган болсо, дээрлик көпчүлүгүн ушул айыл башчысына берсек деген дагы сунушту биз бердик да, рекомендация катарычы. Анан мен өзүмдүн да жеке практикаман айтып кетсем болот, тажрыйбам бар. Ош областтык мамлекеттик администрациянын башчысы болуп 2007-2009 жылдары иштегенде биз Араван районунда бир мындай пилоттук кылып бир жумуш алып барганбыз да. Ошол жеринде ар бир айылда айыл башкаруусу деп коомдук башталгыч да. Ал мезгилде айыл башчысынын айлык акысы төмөн болчу, кээ бир көпчүлүгү алчу эмес, мына кичинекей айылдар болсо башкаруу деп түзүп, ошол айыл башкаруусуна ошол жергиликтүү аксакалдар кеңеши болобу, аялдар уюму болот, жаштардын уюму болот, аксакалдар соту болот, алардын өкүлдөрүн ошондой эле жаш лидерлерди, аялдардан лидерлерди, активисттерди жергиликтүү ошол айтор айылдын кызыкчылыгы мындай бир көңүл четинде эмес болгон кызыктар кишилерден түзөлүк, ошолор келип, мен көп дебейлик, айына бир жолу бир чогулуп, айлаганда көйгөй бар, жолун жасаш керек, арыгын тазалаш керек, малды ким кайтарат, качан аны жайлоого алып кетиш керек, мисалы үчүн күнүмдүк маселелерди ошол жерде карап бир талкуулап, анан элге жарыя кылып турса деген да бир сунуш кылып биз Араван районунда пилоттук кылганбыз 2 ай өкмөттөчү. Мүмкүн ошону да бүгүн карап көрүш керек. Мүмкүн себеби мына административдик аймактык реформа ирилештирилгенден жүрүп аткандан бүгүнкү күндө бул да бүгүнкү күндө өтө актуалдуу маселелердин бири деп айтат элем да. Ошондуктан ушул айыл башчысына аброюн, статусун көтөрүшүбүз керек деген, укуктарын да беришибиз керек деген биз мындай алдыга өзүбүздүн мындай сунушубузду берип атабыз бүгүнкү күндөчү. Анан экинчи дагы жагын айтып кетейин. Мына бул дагы бир сунуш берип атабыз. Негизги ар бир кандай гана мамлекеттик орган болобу, өз алдынча башкаруу органы болобу, алардын негизги бир түздөн түз милдеттеринин бири элге сапаттуу кызмат көрсөтүү. Кызмат көрсөтүүдө анан биз аны да анализдеп көрдүк. Мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча бүгүнкү күндө 448 мамлекеттик кызмат көрсөтүү бар, атайын реестр бар, бекитилген. Анын 35%-ына бекер берилет, 65%-ы акы төлөнүп кызмат көрсөтүлөт да. Ошол эле мезгилде биз муниципалдык кызмат көрсөтүүнү карап көрсөк, ошол мындан бир 15 жыл мурда бир бекитилген, 10 жылдан ашык убакыт мурда 14 болчу экен, бүгүнкү күндө анда кыскарып атып 10-11 калыптыр да. Анан болгондо жөнөкөй эле мындай кызмат көрсөтүү, мисалы үчүн канча малың бар, ири мүйүздүү малың, кой эчкиң канча бар, же болбосо жериңе сен арызыңды бердиңби, бербедиңби, ошол тастыктоочу эле. Анан мындай бир жөнөкөй эле мындай бир жериндеги баардык көйгөйдү камтыбаган дейинчи реестрден да. Биз ошондо сунуш берип атабыз. Мына ушуну дагы кайрадан дыкат ушуну карап чыгып,
ушуну кайрадан бир талдап чыгып ошол мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдөн себеби жериндеги кызмат алуу биринчи кезекте айыл аймактыкка келет да, айыл аймактын башчысына келет. Мына ошолорду дагы муниципалдык кызмат көрсөтүү реестрин кайрадан карап чыгып күчөтүү керек деген дагы мындай сунушубузду биз берип атабыз да, өзүбүздүн рекомендация алып турупчу. Мына буга дагы мындай бир өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек. Анан дагы райондук деңгээлдеги маселен да бир өнүктүрүү фонддору деп түзүлүп аткан. Мына акыркы мен бюджет жөнүндө айтып кеттим, 3,5 эсе көтөрүлдү деп. Өнүктүрүү фонду дагы буга чейин бир 600 миллион сомдун тегерегинде болуп келген болсо башталгандачы. Жалпы Кыргызстан боюнча бүгүн 3,7 миллиард сом бүгүнкү күндө ошол бир ар бир райондун кишинин элдин санына жараша аларга өнүктүрүү фонду берилип атат да. Республикалык бюджеттен анан ошо тоо кендерден түшкөн роялти деп коет. Алардан берген салыктын эсебинен да бир бөлүгүн ошол өнүктүрүү фондуна берип атышат. Мындайча айтканда, мына бир 3-4 жылда дээрлик бир 6 эседен ашыкка чейин бул көтөрүлдү жеринде. Анан буга чейин көбүнчө мына социалдык тармактагы багыттагы объектилерди куруу же мындайга кармоого бөлүнүп келген болсо, мына 2025-жылдан баштап жаңы тартип жобо кабыл алынып, ошонун 50%-ын өнүктүрүү фондунун ар бир райондон элге ошол кредит катары, эгер ишкерлер болсо, экономиканы көтөрөм деп бир ошол жерден бир ишкерлик кылам дей турган болсо, мини цехтери болобу же кайра иштөөчү курам дей тургандар болсо, аларга дагы 2% менен берүүгө болот деген да бизе мыйзамда жободо бекитилди да. Мына ушуну дагы бүгүнкү күндө мындай активдүү мындай бир пайдаланса, максатты пайдаланса, эртең ошол райондун экономикасын көтөргөнгө бул да түздөн түз мындай таасир этет эле да. Муну да биз сунуш катары берип атабыз. Ошондой эле мына дагы бир колдоо боюнча стимулдаштыруу гранты деп коет. Бул көп жылдан бери берилип келаткан, бирок көп жылдар бою эле бир алда бир 600 миллион сом менен эле чектелип калчу да. Анан кийин 800 миллион сомго көтөрүлдү. Ал эми мына 24-25-жылдардан баштап алдагы мына каржы министрлиги тарабынан 1,5 миллиард сомго бүгүнкү күндө көтөрүлдү да, бир 2,5 эседен ашыгыраак көтөрүлүп бул да элге бериле баштады. Бул биринчиден ошол айыл аймактарындагы элдин демилгесин колдоо, жергиликтүү жамааттардын демилгесин колдоо боюнча алардын да өзүнүн үлүштөрүн да бериш керек. Үлүштөрүндө кошуп, айыл аймак береби, эл үлүшүн береби, анан мамлекеттен каржыланып 3 миллион сом тегерегинде көп жериндеги жумуштарды мындай бүтүрүп алса болот да. Андыктан ошол айыл аймактын башчысы, ал жерде кызматкерлер мындай изденүү менен демилгелерди көтөрүп, долбоорлорду бере турган болсо, ал жактан дагы түздөн түз да бир колдоо көрсөтүлөт да. Мына муну да биз мындай бир жакшы бир көрсөткүч катары белгилеп бердик. Ал агай, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Административдик аймактык реформа тууралуу кеңирээк маалымат бериңизге, ишиңизге ийгиликтер каалайбыз. Бар болуңуз. Урматтуу көрөрман, Эркин маек программасында административдик аймактык реформа тууралуу маек жүргүздүк. Мамлекеттик жана саясий коомдук ишмер Алы Карашев менен биргеликте. Саламатта калыңыздар.